Эң биринчи ушу бүгүнкү биздин жолугушубузду уюштуруп бергенге себепчи болгон демөөрчүлөрүбүз, кызматтагылар, биздин Кыргызстандын элчилиги Кореядагы урматтуу элчибизге, консулга, ушул жердеги бардык жигиттерге, улан кыздардын бардыгына терең ыраазычылык билдирем. Себеп дегенде сиздер менен жолугушуу Түштүк Кореядагы бул Чиньон шаарындагы алхамдулилла ыйман жолугушуубуз бир диний бир музакара, бири-бирибизге бир кичине бир аз болсо дагы өткөн сабактарыбызды эстей турган, унутуп калгандарыбызды эске алып келе турган бир жаңылануу, бир тазалануу, бир дем, жашоого болгон бир жакшы көз караш, умтулуу, жакшылыкка умтулуу, жамандыктардан арылуу, жакшы иштерди көп кылуу, жаман иштерди азайтуу деге эле жараткан Алла Тааланы таанып, Алладан коркуп, арам иштерди таштап, Алланы жакшы көрүп, адал иштерди аткарып, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламды жакшы көрүп, үлгү тутуп, туу тутуп, артынан ээрчигинде сыймык билип, Пайгамбарыбыз райымдуу жашоо алып келген эле, ошол райымдуу жашоодо өзүбүз дагы, үй бүлөбүздү алып келип, элибизди ушул жерде ар улуттагы жашаган адамдардын баарын, бүткүл адамдары, ааламдагы адамдарга жайылтуу максатында мына ошо биздин жолугушуубуз жөнөкөй жолугушуу эмес. Биздин укканыбыз жөнөкөй уккан эмес, бул кулактын ибадаты. Сүйлөгөнүбүз бул тилдин ибадаты. Ушул жердеги ар шаардан келип топтолгонубуз, тугандар, Алла Таалам ыраазы болсун. Атай талап менен убакыт бөлүп, ушу жараткан Алла Тааланын динин сөздөрүнөн бир угайлы, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам шариятын бир хадислеринен угайлы деп келгениңиздерди Алла Таалам кабыл кылсын. Баарыбыздын күнөөлөрүбүздү Аллахым кечирип, негизи туура жолдон Аллахым эч адаштырбасын. Алла Таалам кайсы максатта сиздерди биздерди жаратса, Алла субхана ва таала ошол максаттын акыйкатын түшүнгөнгө, ошол жолдо жашаганга Аллахым өзү колдосун, туура жолго баарыбызды жолдосун, Аллахым баарыбызды коргосун, Алла Таалам баарыбызды бекем ыйман берсин. Амин. Барыңыздарга белгилүү, жараткан Алла Таала адам баласын жаратып эле жолдомосуз, үлгү, жашоонун жолун көрсөтө турган адамсыз эле тек таштап койгон эмес. Адам өтө маанилүү. Адамдын бу дүйнөгө келүүсү, кетүүсү өтө маанилүү. Инсан эзелтен эмес, бирок түбөлүккө жаралган, эстен чыгарбайлы. Ар бирибиз туура 100 жыл мурда жок элек, анча-мынчабыз 50 жыл мурда жок элек. Эзелтен эмеспиз. Кече жаралдык, Алла өзү гана эзелтен. Бул аалам эзелтен эмес. Бул жоктон бар болгон. Биз да жоктон бар болгонбуз. Бирок бир нерсени унутпайлы, биз түбөлүккө жаралганбыз. Өлүм бул жалган дүйнөдөн чын дүйнөгө көпүрө, сыноо дүйнөдөн жыйынтык дүйнөгө көпүрө, утурумдук дүйнөдөн түбөлүк дүйнөгө көпүрө, амал дүйнөдөн акысы бериле турган дүйнөгө көпүрө, жөн эле көпүрө. Атак инсандын түбөлүктө бара турган жайы же рахаттана турган, бактылуу боло турган бейиш болот, же азаптана турган, бактысыз боло турган дозок болот. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам айткан, Абу Дауд шарифте келет китепте, Пайгамбарыбыздын сөзү мындай: ар бир адам төрөлгөндө бирден орун бейиштен, бирден орун дозоктон болот экен. Ар бир адамдыкы. Мына 8 миллиард адамдын азы дүйнөдө жашап аткан ар бирини, мусулман болсун, мусулман эмес болсун, бирден оруну бейиште бар, бирден оруну дозокто да бар. Эгерде бу дүйнөгө келип, şu alamның кожоюну, жаратуучусу, башкаруучусу Алла Тааланы таанып, Алла Тааланын жалгыздыгына ыйман келтирип, ага эч нерсени теңдебей, ширк келтирбей, жараткан Алла Тааланын жиберген пайгамбарларын жолдомосу, акыркы пайгамбар Мухаммад алейхиссаламдын жолуна түшө турган болсо, акыркы китеби Кур'ан-ы Каримди карманып, окуп, өзүн дагы нурлап, жолдомолорду алып, багыт алып,
өзүн тазалап жашай турган болсо түп-түз бейиштеги ордун алат. Дозоктогу орду калат. Кудай сактасын, Алланы тааныбай, бу дүйнөдө ушу Алла Тааланын берген нематтарын иштеп жеп эле 70-80 жылдан кийин мейли 100 жылга чыгып өтүп кетсе болду. Аллага иман келтирбесе, жараткан затты тааныбаса, өзү эмнеден жаралганга ой жүгүртпөсө, эмне үчүн жаралган тууралуу изденбесе, ахиретте мени эмне күтүп атат ага ойлонбосо, бул түп-түз дозоктогу ордун алат. Бирок бейиштеги ордун алдырат. Ошон үчүн Алла субханаху ва таала адилеттүү ар бир адамга Алла субханаху ва таала бейиштен дагы, дозоктон дагы орун даярдап койгон. Ва хадайнаху надждайн, бизге Алла Таалам эки жолду анык ачык көрсөтүп койгон. Мынакей, нур жол, караңгы жол, адам керчиликтүү жол, айван жырткыч шайтандай жол, бейиштин жолу, дозоктун жолу ачык эле айтып койгон Алла Таала. Ошон үчүн урматтуу мусулман бир туугандар, биз эң алгач жараткан Алла Таала ушу ааламды өзү жаратып, ааламдагы инсандарды эң бир шарапаттуу кылып, ашрафул махлукат, эң бир урматтуу сыйлуу кылып, ушу ааламдагы нерсенин бардыгын инсан үчүн жараткан. Халакту дуnya ли ажликум, халактукум ли ажли, дүниөнү, ушул асманды, жерди, жылдыздарды, айларды, деңиздерди, тоолорду, жемиштерди, дандарды бардыгын силер үчүн жараттым дейт. Силердин зарылчылыгыңар, силердин кызыкчылыгыңар, силердин рахатыңар, силер ушу дүйнөдөн пайдалансын деп Алла Таалам бардык нерсени жаратты. Бирок силерди дейт, адам баласын өзүм үчүн жараттым дейт. Мааниси кандай? Биз Алланы тааныйлы, Алланы жакшы көрөйлү, жараткан Алла Тааланын чегинен чыкпай, айткан сызыгынан чыкпай, Алла Таалам буйрук бергендерди аткарайлы. Аллага баш ийүү, бул жараткан Алла Таалага баш ийүү, ушунун аты дин. Жараткан Алла субханаху ва таала баш ийүү дин. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям акыркы пайгамбар, элчи, бүткүл ааламга райымдуу жашоо алып келген, адам баласына дүйнөдө бактылуу болгонго жашоонун жолун алып келген, бардыгына үлгү, бардык тараптан толук бул пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам келгенде дүйнөгө караңгылык толгон эле. Адамдарды жейт эле. Тирүүлөй кыздарын көмөт эле. Бири-бирине зулумдук, согуш, кан төгүү, кылым өтүп токтобойт эле. Кандай деген кордук, кандай деген надандык, кандай деген зулум, зордук, зомбулук, кандай деген ушундай бардык арам нерселер бар эле. Ташбоордуктун туу чокусуна жеткен эле. Душмандыктын туу чокусуна жеткен эле. Уятсыздыктын, абийирсиздиктин туу чокусуна жеткен эле. Пайгамбарыбыз ушундай караңгылыктан жарык нурга чыгарыш үчүн жиберилди. Пайгамбарыбыз 23 жылда ааламды адилеттүүлүк менен, ааламды нур менен, жарыктык менен, ааламды инсанчылык менен, инсандык баалуулуктар менен толтурду. 23 жыл Кур'ан түштү. Пайгамбарыбыздын жашоосу Кур'ан эле. Пайгамбарыбыз дүйнөдөн кетти, бирок Кур'ан калды. Кыямат күнгө чейин калган китеп мужиза. Кур'ан-ы Карим мурда мындай эле. Адамдар бузулганда Алла пайгамбарды жиберет эле. Пайгамбар келип мээнет кылат эле. Адамны Алла Таалам пайгамбарларды мээнетин себеп кылып, хидаят берип, адамдар кайра оңолот эле. Пайгамбар өткөндөн кийин адамдар кайра бузула баштайт эле. Кайра экинчи пайгамбар келет эле. Ал да келип адамдарга мээнет кылат эле. Ички дүйнөсүн тазалайт эле. Жараткан Алла Тааланын китептерин, өкүмдөрүн жеткирет эле. Сырларын, данышмандыктарын түшүндүрөт эле. Адамдар адамдай болуп, оңолуп калганда, мынакей, ошондой кылып мээнет кылып туруп, пайгамбар кайра кетет, мээнет кетет. Мээнет кеткенден кийин адамдарга мээнет жок болуп, кайра бузула баштайт эле. Мээнет кылса караңыз, гүл болот. Кээде мээнет кыла турган болсо, мээнет болбосо, бак талкаланат. Бак жок болот, любой нерсе жок болот. Ар бир нерсе мээнет. Буну сиздер мына Кореяда жашап өтө жакшы түшүнөсүңөр. Адамдар мээнет кыла турган болсо, жол кандай болот экен, дүкөн кандай болот экен, башка кандай болот экен. Мээнети жок, ушул курулабы эле? Курулбайт эле. Мээнети жок, булар келеби эле? Келбейт эле. Ар бир нерсе мээнет. Кудум адамга дагы мээнет керек. Адамдын бактылуу болушулугу үчүн, адамдан жакшы сыпат чыгыш үчүн, адамдан жөнөкөй сыпат чыгыш үчүн,
Ошо жаман айвандын сыпаттары жырткычтык, көрө албастык, ошондо бир жамандык, текеберлик, ушулар ачкөздүк, эки жүздүүлүк, ушулардын баардыгы кетиш үчүн мээнет керек. Адамдын жүрөгүн жөнөкөйлүк менен, кичпейилдик менен, боорукерлик менен, адамдарга пайдалуу, ырайымдуулук, Алладан, Алла Тааладан, Алланын кулчулдугун аткара турган бул сыпаттарга мээнет керек туганда. Кандай болгон чакта дагы пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям бүткүл ааламдагы инсандарга жашоону өткөрүүдө үлгү. Лакад кана лакум фи расулиллахи усватун хасана. Чындыгында силер үчүн Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллямдын жашоосунда эң чырайлуу үлгү бар. Эң чырайлуу, эң кооз өрнөк бар. Силер эгер бактылуу болом десеңиз, анда пайгамбарыбызды карап жашаңыз. Пайгамбарыбызды карап түздөлүңүз. Пайгамбарыбызга окшоңуз. Пайгамбарыбыздын айтканын аткарыңыз. Пайгамбарыбыздын бергенин алыңыз. Пайгамбарыбыз тыйгандан тыйылыңыз. Пайгамбарыбызды жакшы көрүп салават айтыңыз. Пайгамбарыбыздын сүннөтүн аткарыңыз. Пайгамбарыбызга Алла Таалам толук адамдык касиеттерди, баалуулуктарды, адамгерчилик сыпаттардын бардыгын толук деңгээлде тартуулаган да. Ошон үчүн биздин пайгамбарыбыз бүткүл ааламга ырайымдуу болуп, бүткүл адамзатка үлгү болуп, эртең кыямат күнү бардык адамзатка шапаат кылуучу болуп жиберилген туганда. Ушундай улуу пайгамбардын үммөтүбүз пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга салам салаваттары болсун. Эми бүгүн сиздер менен Кудай кааласа пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын берекелүү хадиси Бухариде дагы бар, Муслимде дагы бар. Абу Хурайра радыйаллаху анхудан келтирген хадис: эртеге кыямат күнү жараткан Алла Таалам 7 түрлүү адамга сый көрсөтөт. 7 түрлүү адамды Алла Таалам өзү куткарып бактылуу кылат. Ошо 7 түрлүү адамга кайсы эркек болсун, аял болсун, ошо списокко кирип калыш керек болуп атат да. Ошол жерде мен бармынбы, жокму бүгүн өзүбүзгө суроо бериш керек болуп атат. Эгерде болсом, алхамдулилла деп ошол жерге бекем болойлу. Эгерде ошо 7өөнүн арасында мен жок болсом, анда тооба кылайлы. Дагы ошо 7өөнүн арасына киргенге аракет кылайлы. Бүгүн Кудайым буйрса, сиздер менен иншаалла негизги баян, негизги сабак ушул 7 түрлүү. Биринчиси адилеттүүлүк, экинчиси бул ибадат, үчүнчүсү мечитти жакшы көрүп, мечит менен жүрөктү байланыштыруу. Төртүнчүсү бири-бирибизди жакшы көрүү, ырыс алды ынтымак, биримдүүлүк, достук, Алла үчүн бири-бирибизди жакшы көрүү. Бешинчиси жараткан Алла субханаху ва тааланы Алланын ыраазычылыгы үчүн кайрымдуулук, бейбечараларга жардам берүү, Алланын динине жардам берүү. Садака болсун, зекет болсун, үшүр болсун. Кыскасы айтканда берешендүүлүк. Мындайча айтканда благотворительная акция дегени Алла Таалам биз алхамдулилла берген, Алла берген мал мүлктөн Алла Тааланын жолуна садака кылуу. Ушу менен биргеликте эле өзүбүздүн абийирибизди, урпагыбызды сакташ үчүн зынадан оолак болуу, жаман нерселерден, жаман көрүнүштөрдөн, абийирсиз иштерди, уяттуу иштердин бардыгын таштоо. Ондан сырткары жаллат Алла Тааланы эстеп, көздөн жаш чыгаруу, эртеги кыямат күндү эстеп, көздөн жаш чыгаруу, Алла Тааланы эстеп, Алла Таалага шүгүр кылып, берген неаматтарына шүгүр кылып, азаптарынан коркуп, эртеги тозоктун отунан коркуп, Алланын эсебинен алдына туруп эсеп берүүдөн коркуп, көздөн жаш чыгаруу. Ушул Кудайым буйрса сиздер менен иншалла сүйлөшө турган кенен маселебиз ушул туганда. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: Алла Таала 7 түрлүү кишиге өзүнүн ырайым көлөкөсүнөн жай берет. Ал күнү Алла Тааланын өзүнүн ырайым көлөкөсүнөн башка эч кандай көлөкө болбойт. Бул кыямат күндүн жөнөкөй күн эмес, ошол күнгө даярданыш үчүн Алла Таалам бизге өмүр берген. Ошол күнгө даярданыш үчүн, жакшылап даярданыш үчүн Алла Таалам акыл берген. Ошол күнгө жакшылап даярданыш үчүн Алла Таалам мал мүлк берген. Ошол күнгө даярданыш үчүн Алла Таалам силерге ден соолук, бизге ден соолук берген барыбызга. Демек, ошол күнгө даярданыш үчүн жараткан Алла Таалам күндү чыгарып атат, күндү батырып атат, жамгырлар жаадырып атат. Ошол күнгө даярданыш үчүн бардык пайгамбарларды жиберген. Ошол күнгө даярданыш үчүн асмандан бардык китептерди түшүргөн.
туган жөнөкөй күн эмес. Алла айтат, мен ал күндү жашырып койдум, качан болорун эч ким билбейт. Эмне үчүн? Ар бир адамдын кылган жакшылыгына акысын бериш үчүн, ар бир адамдын кылган жамандыгынын жазасын бериш үчүн дейт. Ар бир сөзгө, ар бир ишке акысы бериле турган күн. Алла субхана ва таала Кур'анда Фатиха сүрөсүндө ар бирибиз Фатиха сүрөсүн ар бир намазда, ар бир рекетте окуп атабыз. Малики яумиддин деп. Ошол күндүн падышасы. Чыныгы бактылуу ким? Ким ошол күнү бактылуу болсо. Чыныгы бактысыз ким? Ким ошол күнү бактысыз болсо. Ал ким ошол күнү бактылуу болсо, ал түбөлүктүү бактылуу болот. Ким ошол күнү бактысыз болсо, ал түбөлүктүү бактысыз болот туган. Ал күн жөнөкөй күн эмес. Ата балага жардам бере турган, бала атага жардам бере турган, аялы күйөөсүнө, күйөөсү аялына, бир туганга, апасы баласына, баласы апасына жардам бере турган күн эмес ал. Ал ар ким өзү Алланын алдында жооп бере турган күн. Ар бир адам ошол күнү кылган ишинин отчетун уга турган, өзү окуй турган, өзү мойнуна ала турган, өзүнүн колдору күбө бере турган, кол сүйлөй турган, пут күбөлүк бере турган, тилге мөөр басыла турган күн. Жөнөкөй күн эмес ал күн. Бардык пайгамбарлар нафси өзүн жаным деп ойлоп кала турган күн. Ал күн жөнөкөй күн эмес. Алла жарыя кылат. Ошонча калайык халктын алдында тургузат. Паланчанын баласы паланча тур. Мына мен ушудан разымын. Эч качан будан кийин наразы болбойм дейт да. Андан өткөн бакыт жок. Кудай сактасын, ошол күнү тургузуп, паланчанын баласы паланча тур. Мен ушудан наразымын. Эч качан разы болбойм деген жарыядан Кудайым сактасын. Эртеге кыямат күнү бул бар нерсе. Мына ошон үчүн Алла субхана ва таала бизге мынакей ошого даярданганга бизге Алла таалам пайгамбарыбызды жиберип айта тургандарды айтып койду. Ошол күнү мына азыркы хадисте Абу Хурайра радыйаллаху анхудан риваят кылганы саб'атун, ушу 4-7 түрлүү киши бар экен. Алла субханаху ва таала аларды өзүнүн райымдуулук көлөкөсүнө алат экен. Ал күнү Алланын райымдуулук көлөкөсүнөн башка эч кандай көлөкө болбойт экен. Ал күнү хадисте пайгамбарыбыз айтат, ушул күн, мына турган күн адам баласына башына жерге ушунчалык жакын келет экен. 1 мил. 1 мил дегени канча? 1,5 миң километрби? 1 мил мүмкүн 1600-1700 чыгар. Кандай болгон чакта дагы ушунча миллион километрден узак туруп алып, бизге канча ысык берип, чыдай албай, кондиционерлерди иштетип атсак, эми сиз кичине элестетип көрүңүз, эгерде 1 милге жакындатып отурган болсо адамдар кандай болот? Хадисте келет, адамдын денесинен тер чыгып, кээ бирлери ашыгы, кээ бирлери тизеси, кээ бирлери киндиги, кээ бирлери көкүрөгү, кээ бирлери мойнуна, кээ бирлери жүгөндөлөт дейт. Ушунчалык адамдын денесинен тер чыкканда жөнөкөй күн болбойт ал. Ошол күнү Алла таалам 7 түрлүү адамга өзүнүн Алла субхана ва таала райымынын көлөкөсүнөн насип кылып берген. Биринчиси ал-имамул адил. Адилеттүү жетекчи, адилеттүү имам, адилеттүү башкаруучу, адилеттүү ислам диндеги туугандар адилеттүүлүккө чакырган дин. Динибиз бир эле башкарууда эмес, үй бүлөдө дагы Алла субхана ва таала адилеттүүлүккө буйрган. Инналлах я'муру бил адл. Алла таалам адилеттүүлүккө буйрат. Вал ихсан, жакшылык кылууга адилеттүүлүктөн дагы бир тепкич жогору жакшылык кылуу, ихсан деп коет. Адилеттүүлүк кандай? Мен сизге салам алейкум дедим, бул деле салам алейкум. Мен жолсо мен сизге бир жакшы бир нерсе бердим, сиз мага бердиңиз. Бул адилеттүүлүк бул. Ихсан кандай? Жакшылык кылган жоксуң, мен жакшылык кылып атам. Салам берген жоксуң, мен салам берип атам. Бул ихсан андан жогору турат. Акысынан жогору. Ар биринин акысын берүү бул адилеттүүлүк. Акысынан жогору берүү бул ихсан. Алла таала биринчи тепкич адилеттүүлүккө буйруп атат. Экинчисин ихсан, жакшылык кылганга Алла таала буйруп атат. Ва итаи дил курба, жакындарга акысын бериңиз. Жакыныңыз ким? Ата-энеңиз, бир туугандарыңыз, аял бала чакаңыз. Ошол эң биринчи ушу жакындарга, атаңыздын бир туугандар, апаңыздын бир туугандар, ушулардын акысын бериңиз. Ва итаи дил курба, жакындарга бериңиз акысын дейт.
мейлі мал мүлк жағынан мейлі жақсы сөз жағынан білім тәжірибадан қызматтан қандай болсын алардың ақысын беріңіз. وَيَنْحَا عَنِ الْفَحْشَاءِ Алла Субхана ва Таала әверсіз іштерден тыю салады. وَالْمُنْكَرِ Күнә іштерден тыю салады. وَالْبَغِي Аша чапқандан, зұлымдық қылғандан Алла Таала тыю салады. يَعِذُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ Алла Таала насаат қылады сілерге, мүмкін есіңерге келерсіңер, мүмкін сілер насаат қабыл аларсыңар депші. Қандай болған чақта мынаке ислам дini әділеттіліктің дini екен туғандар. Әділеттілікті Алла Субхана ва Таала бұйырған екен. Әділеттілікке қаршы бұл зұлымдық деген бар. Алла Таала хадисі құдсиде айтқан: "Я ибади, о менің бенделерім, инни харрамту зулма аля нафси ва жаалтуху байнакум мухарраман фала тазаламу." О менің бенделерім, мен зұлымдық қылуны арам қылдым. Өзіме арам қылдым. Жана сілердің ортаңордадағы арам қылдым. Ошондуктан бири-бириңерге зұлымдық қылбагыла. Бенделерим бири-бириңерге зұлымдық қылбагыла. Зұлымдық деген қандай? Қан төгүү дагы зұлымдық, әвир төгүү дагы зұлымдық. Малына, демек әрбір адамдың Алла Субхана ва Таала өзіне жараша әвир берген. Өзіне жараша Алла Субхана ва Таала мал мүлк берген. Жана әрбір адамға Алла Субхана ва Таала жан берген. Üçöne teң зұлымдық қылбайлы. Üçöne teң, бирөөнүн жанына зұлымдық қылбайлы, бирөөнүн мал мүлкүнө зұлымдық қылбайлы, бирөөнүн намызына қол салбайлы. Ушунун атын зұлымдық деп коет тургандар. Кээде адам башкаларга да зұлымдық кылуу дагы бар. Зұлымдық эки түрлүү. Өзүңүзгө да зұлымдық кылбаңыз, өзгөлөргө да зұлымдық кылбаңыз. Өзүңүзгө зұлымдық кылгандай, күнөө кылуу өзүңүзгө зұлымдық кылуу. Алла Таала ең чоң зұлымдық ширк келтірүү. Андан башка канча күнөө кылсын адам, бул өзүнө жамандык кылып атат, өзүнө зұлымдык кылып атат, өзүнүн жанына зұлымдык кылып атат. Алла бендеге зұлымдык кылбайт. Ошон үчүн өзүбүз дагы күнөө кылып, өзүбүзгө зұлымдык кылбайлы. Ошол эле кезде өзгөлөргө дагы зұлымдык кылбайлы. Биздин жамандыгыбыз башкаларга дагы тийбесин, жамандыгыбыз өзүбүзгө да тийбесин. Күнөөнүн кесепети өзүбүзгө да тийбесин, күнөөнүн кесепети башкаларга да тийбесин. Бул зулумдукту Алла Субхана ва Таала арам кылды. Демек тугандар, биринчи ошол Алла Субхана ва Тааланын райымынын көлөкөсүнөн жай алган киши ким экен? Имамул адил, адилеттүү жетекчи. Эгерде 2 кишини башкарсаңыз, адилеттүү башкарыңыз. 10 кишини башкарсаңыз дагы адилеттүү, 100 кишини башкарсаңыз дагы адилеттүү, миллионду башкарсаңыз дагы, айыл өкмөтүсүзбү, заводдун директорусузбу, офистин чоңусузбу, же үй бүлөнүн башчысызбы? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ушуга чейин айтты. Канча балаңыз бар? Канча кызыңыз бар? Ошонун бардыгынын ортосунда адилеттүүлүк болла деди. Бардыгында адилеттүүлүк болгула дейт. Балдарыңыз. Кээде бизде мындай аша чабы болуп калат. Кээ бир балабызды жакшы көрөбүз, кээ бир бала мындай кылып коебуз. Кээ бир кызын жакшы көрөт, экинчи кызды анча жакшы көрбөйт. Жок. Акысын берүүдө бардыгы акылуу, бардыгына тегиз карайлы. Кыямат күнү балдарыбыз тууралуу Алла Тааладан сурак бар. Сиз кандай мамиле кылдыңыз? Балаңызга, кызыңызга кандай адилеттүүлүк караңыз? Ислам диндин адилеттүүлүгү үй бүлөдөн башталат, өзүбүздөн башталат. Ошон үчүн иншаалла биринчи мына адилеттүү жетекчи болсо, иншаалла Кудай кааласа Алла Субханаху ва Тааланын райым көлөкөсүнөн жай алат. Экинчиси шаббун нашаа фи ибадатилла. Жаш жигит, жаш кыз Алланын ибадатында жаштыгын өткөргөн. Алла Тааланын ибадатында жаштыгын өткөргөн. Бул жаштыгын арамга сарптаган эмес. Акчанын мастыгына, өзүнүн күчүнүн, чырайынын мастыгына алдырган жок. Напсынын кулдугуна берилген жок. Бул өзүн кармады. Жаштыгында күч бардык жагынан кызыл кандуу. Бирок ошондо дагы арамга барбай, өзүн кармап, жаштыгын ибадатта өткөрдү. Намазда, орозодо, зикирде, дуада,
Alhamdulillah, mечитте жакшы иштерди кылууда, кайрымдуулукта, өзүн илим алууда, илим таркатууда, башкалар жакшылыкка чакырууда, жамандыктан тыюуда. Демек, бул жаштыгын ибадатта өткөрдү. Ибадатта өткөрдү. Ибадат 10 нерсенин аты тугандар. İmam Gazali rahmatullahi aleyh aytат, ибадат деселе биз намаз менен деле түшүнүп албайлы. Биринчи туура ибадаттардын эң абзели, эң жогоркусу намаз. Farz namazlar, sünnet namazlar, vacip namazlar, nafil namazlar, kaza namazlar, bunun bardığı ibadat. İbadatlardan en abzeli öz vağında namaz oku. İbadatlardan, demek Müslüman erkek, Müslüman ayal, öz vağında, algaçkı vağında birinci Allah'ın akısını beret, andan keyin Allah Taala'nın rızkısını izleyip. Allah'ın akısını beriyor dağı farz, ırıskını izlegen dağı farz. Kasbul halal, faridatın min ba'de faraidillah, Allah Taala'nın farzlarından keyinle bul adal ırıskı da bul farz. Adal ırıskı peşenetleri menen taap, uğurdap, aldap, julup alıp, tartıp alıp, aram jol menen akça taap, çok. Adal ırıskıga hareket kılуу bul dağı farz. Mana sizler adal ırıskı izlep geldingizler, Түштүк Кореяга, alhamdulillah bir farzды аткарайын деп келдиңиz. Ушул акча таап, ушу аркылуу ахиретимди курайын. Ушу акча таап, адамдардын алдында мен колум сунуп калбасын, жүзүм жер карап калбасын. Мусулман адам акча тапканды ошон үчүн табат. Кыйынсыныш үчүн, башкаларга жамандык кылыш үчүн, аны үчүн таппайт акчаны. Текеберлениш үчүн, же исрап кылыш үчүн Алла Таала мусулман адам акча таппайт. Мусулман адам акча табат, өзүн жана үй бүлөсүн адалдан багайын. Жана ушу аркылуу мен бирөөлөргө жардамым тийсин. Алланын динине, Алланын махлуктарына жардамым тийсин. Ахиретимди курайын, Аллага баш ийгенге ушул акчам жардам берсин деп. Ошон үчүн амал мүлк табат. Кандай болгон чакта да тургандар, мынаке намаз. Намазды пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан, бейиштин ачкычы деген. Ас-салату нурун. Намаз нур экен тугандар. Жүрөгүңүздү нурлайт, акыл эсиңизди нурлайт, кабырыңызды нурлайт, ахиретиңизди нурлайт. Нур, намаз бул нур тугандар. Канчалык берилип, канчалык биз намазга көңүл коюп, өз убагында жараткан Алланы эстеп, акимус салата ли зикри, мени эстөө үчүн силер намазды тургузгула деген. Мунафыктар намазга жалкоолук кылышат. Өзгөчө багымдат менен куптанга жалкоолук кылышат. Эгерде багымдат менен куптандын соопторун билгенде, алар тизелеп, жөрбөлөп келмек дейт. Ошон үчүн иншалла биз 5 убакыт намаз, бул көп эмес. Бул намаз сиздин калган жашооңузду дагы, өтүп кеткен жашооңуздун кемчилдик ката күнөөлөрүнүн бардыгын кечиртет. Калган жашооңузду берекелүү кылат. Адам жан берип атканда ырайымдуу периштелерди чакырат. Кабырга барганда караңгылыктын бардыгы намаздын нуру менен жок болот. Алла Таала эртеге кыямат күнү турганда намаздын нуру алдыңызда сизди коштоп барат. Алдыңызда сизди тартып барат, жетелеп барат. Алланын алдына барганда эң биринчи эсеп китеп намаздан башталат. Намазы жакшы чыкса, бардык амалдары жакшы чыгат. Намазы жаман чыкса, андан кийинки эсеп катуу болот. Бул бейиштин ачкычы пайгамбарыбыз айткан, менин көзүмдүн кареги деген. Gözümdün karegi degen, gözümdün rahatı degen, gözümdün kuvanıçı degen. Namaz menin gözümdün kuvanıçı deydi. Kim namaz okusa paygambarımızga kuvanış jetkirgen bolot. Namaz okuyan paygambarımızga rahat jetkirgen bolot. Paygambarımыздын gözünün karegi bolot. Paygambar sallallahu aleyhi ve sellem aytat, ertege men ümmetimdi mындай tanып alam. Adamlar köp da. Adam atadan tartıp Paygambarımızga çeyin, Muhammed Aleyhisselam'a çeyin. Bu dünyaya kança paygambar gelgen? 100 min degen paygambar gelgen. Bir rivayette 200 min deydi. Bir rivayette 124 min deydi. Bir rivayette 120 min deydi. Kanday bolgon çataqagı hakikatin Allah bilir. Birok bol joldu uşul anık. 124 min azı köp paygambar ertege kıyamat günü bardığın ümmeti bolat. Saplar bolat.
Ошончо адамдардын арасынан пайгамбарыбыз үммөтүн кандай таанып алат? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Гуррул мухажжалин" деп коет. Гур деген аттын пешенесиндеги мына кашкан айтат. Мухажжал деп аттын 4 бутундагы тыягындагы актыкты айтат. Демек, пешенеси 5 кашка деп коебуз. Пайгамбарыбыз өзү мисал келтирип айтып берип атат. Сахабаларга айтып атат. Эгерде бир кишинин бир үйүр жылкысы болсо, 100 жылкылары болсо, 1000 жылкылары болсо, арасында 5 кашка болсо, пешенеси не кашка, 4 бутунда ушул кара аттар, ошол жерде тоор аттардын арасында келатса, тааныйсызбы, тааныбайсызбы? Кудды ушундай мен бүткүл үммөттөрдүн арасында үммөтүмдү таанып алам. Кандай дейт? Даарат алган жерден нур чыгып турат экен да. Бетиңизден даарат алып атасыз, нур чыгып турат экен. Колуңузга даарат алып атасыз, колуңуздан нур чыгып турат. Кайсыл жерге суу жеткен болсо даарат, ушул жерден нур чыгып турат, мен үммөтүм ушинтип таанып алам деген. Демек, даарат тугандар, мусулман, ислам дини тазалыктын дини. Ислам дини тазалыктын дини. Bir günde 5 жолу даарат алып намаз окуган дин барбы? Аллага сыйынган барбы? Бул даарат алуу Алла Тааланын фарызы. Я юхалладина аману. Да кунтум ила сала фагсилу вужухакум ва айдиякум илал марафиq. Алла субханаху ва таала буйрук берген. Имандуулар, качан силер намазга турганга ниет кылсаңар, дааратсыз абалыңарда, даарат алгыла биринчи. Кандай? Жүзүңөрдү жугула. Чыканаңарды кошуп жугула. Вамсаху бируусикум, башыңарга мас тарткыла. Ва аржулакум, жана путуңарды жугула. Мына бул Алла Тааланын 4 фарызы бул даараттагы. Мусулман алхамдулилла уктаса, кан чыкса, жел чыкса, заң чыкса, ириң чыкса, даарат алат. Себептен алхамдулилла тазалыктыкы бул. Даарат намаздын ачкычы, намаз бейиштин ачкычы. Бейиш намазсыз ачылбайт, намаз дааратсыз ачылбайт. Ошон үчүн биринчи Алла Таала бизди намаз окугандан мурда, давай сен тазалан дагы, өзүңдү баардыгын тазалантырып, анан келгин дейт. Дааратта дене таза болуш керек. Кийим таза болуш керек. Окуй турган жер таза болуш керек. Ушулардын баарын таза кылгандан кийин, эми Алланын алдына келиңиз дагы, жүрөктү тазалаганга келиң. Канды тазалаганга келиң. Мамиле менен кан тазаланат, даарат менен дене тазаланат. Мамиле менен кан тазаланат деген бири-бирибизден акчабыз бирибизге өтүп кетпесин. Бири-бирибизден акча алып, карыз алып бербей жүргөн, бирөөнүн акысын жегенде адамдын каны бузулат. Бирөөнүн акысын жегенде, уурдаганда адамдын каны бузулат. Ошон үчүн ортобуздагы мамиле, мейли, сиз менен ата-энеңиздин мамилеси, аялыңыз экөөңүздүн ортосундагы мамиле, бала чакаңыз, бир тууган, чоң иштегендердин ортосунда мамиле. Бирөөнүн акысы бизге кирип кетпесин. Кан бузулат. Эми ушунда алхамдулилла намазга туруп атабыз. Кыбланы карап, убакытты карап, ниет кылып, Аллаху акбар Алла Таала. Мынакей биздин намаз кандай. Демек туугандар, мусулман намазды эч качан таштабайт. Мусулман дегенде намазды түшүнөбүз, намаз дегенде мусулманды түшүнөбүз. Намазды эч качан таштабаңыз, намаз сизди таштабайт. Эгерде сиз билгиңиз келсе Алланын алдында канча кадыр баркыңыз бар, анда Алланын намазы сиздин алдыңызда канча кадыр баркы бар, ошону билсеңиз эле болду. Алланын намазы сиздин алдыңызда канча барктуу, кадырлуу, сиздин ошончолук эле кадыр баркыңыз бар Алланын алдында. Демек, намазга биз көңүл буруп, туугандар эч качан таштабайлы. Алхамдулилла. Бул иншалла биздин дүйнө ахиретибиздин бактылуулугу. Намаз бизди абирсиздиктен, күнөөдөн, арам нерселерден токтотот. Намазды Алла менен байланыштырат. Алла Кур'анда айтат: "Инна ссала танха анил фахшай вал мункар." Чындыгында намаз тыюу салат дейт. Эмнеден? Фахша, абирсиз иштерден, мункар, күнөөлөрдүн бардыгынан токтотот экен намаз. Намазда ушунчалык күч бар, адам баласын бардык арамдан токтотот. Бардык кылмышкерликтен токтотот. Бардык абирсиздиктен токтотот. Намазда ушундай күч бар. Ошон үчүн намазды биз берилип окуйлу. Намаздын фарыздары кандай,
важиптери кандай, сүннөттөрү кандай, адеби кандай, намазда кандай ихлас болуш керек, кандай оюбуз каякта туруш керек, рүкү кандай болуш керек, сажда кандай болуш керек, баардыгын толук кылып окуйлу. Шашылбай окуйлу намазга. Ошон үчүн иншалла бул ибадаттардын имам Газали айтып атканы эң биринчиси намаз экен. Кимдин каза намазы болсо, намазды алхамдулилlah бош убактар текке кетирбей, телефон көрүп отура бербей, же болсо башка эмес, жай намаз салып, как раз убактыңыз бар, түштөн кийин же болсо кечинде бошсуз, жарым саат каза намазыңызды окуп алыңыз. Тахажжуд намаз, кечки намаз пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам таштаган эмес. Эгерде мүмкүнчүлүк болсо, тахажжуд намазын окуп, чаш намазын окуп, ишрак намазын окуп, авабин намазын окуп, мындай алхамдулилlah дагы пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам намаздын түрлөрүн алып келген. Алланын буйругу акимус сала ва атуз зака. Намазды тургузгула, зекетти бергиле. Намаз окуса жеке адамдын жашоосу оңолот. Зекет берсе коомчулуктун жашоосу оңолот. Алла эки өкүм менен эле бардыкты сырды айтып койгон. Намаз окуган бай иншалла өзү оңолот. Намаз окуган жаш өзү оңолот. Кайсы аял намаз окуса өзү оңолот. Кайсы эркек намаз окуса иншалла өзү тозаланат, өзү оңолот. Эми зекет берип тура турган болсо, анда коомчулук, бейбечаралар, муктаждар, кембагалдар, көз чачырагандар, инвалиддер, жана башкалардын бардыгы алхамдулилlah. Ошон үчүн зекетти Алла субхана ва таала берди. Зекет бул ибадат. Имам Газали рахматуллахи алейхи айткан, биринчиси намаз болсо, экинчиси зекет. Зекет берүү 40тан бирин кылган. Мээнет кыласыз, акча табасыз, бир жылда бир жолу эсептеп коесуз дагы 40ка бөлөсүз. $40,000 таптыңызбы? $1,000 зекетке. $40,000 таптыңыз, канча зекетке? $1,000, 40тан бир. $20,000 таптыңыз, $500 зекетке. Ушун өзүнчө кылып коюңуз дагы, ниет кылып коюңуз. Бул ибадат. Бул ибадат. Кандай намаз фарыз, зекет да кудум ушундай фарыз. Намаз кандай ибадат, зекет да ушундай ибадат. Алла намаздан кандай разы болот, зекеттен кудум ошондой разы болот. Намазга кандай бейиш берилет, зекетке да ошондой бейиш берилет. Намаз аркылуу кандай жамандыктан сакталасыз, зекет аркылуу да жамандыктан сакталасыз. Пайгамбарыбыз Алла айткан: "Хуз мин амвалихим садака тутаххирухум." Эй Мухаммад, алардын мал мүлкүнөн зекет алгын, садака алгын. Ушу зекет садака аларды тазалайт дейт. Зекеттин негизги максаты бейбечара кембагалдардын зарылчылыгын бүтүрүү эмес, тазалануу. Зекет берген кишинин биринчи пайдасы өзүнө тиет. Намаздын пайдасын сиз аласыз, зекеттин пайдасын сиз аласыз. Андан кийин башкаларга тиет. Намаздын пайдасы башкаларга кандай тиди? Башкаларга жамандык кылбай калдыңыз. Зекеттин пайдасы кандай тиди? Башкаларга жакшылык кыла баштадыңыз. Түшүнөйлү. Бул исламдын эмне деген кереметтүү данышмандыгы, философиясы. Алла субхана ва таала өзүбүзгө дагы бүткүл адамзатка жашоосун оңолуусу үчүн, дүйнөнүн дагы, ахиреттин да жашоосу оңолсун деп Алла намазды фарыз кылган, зекетти фарыз кылган, жөн эле фарыз кылган эмес. Бул Алланын фарызы, Алланын буйругу, ааламдын кожоюну, ааламдын жаратуучусу, ааламдын башкаруучусу. Эртеге кайтып барабыз. Кайтып барганда, мен сага байлык бердим эле. Зекетти эмне кылдың дегенде, Алла зекетти берип келдим. Дей турган болойлу. Мен сага ден соолук акыл эс бердим эле. Мага шүгүр кылып, мени эстеп, буйрук тартып намаз окудуңбу? Ооба, намаз окуп келдим дей турган болойлу. Намазы жок барып калбайлы Алланын алдына. Зекети жок барып калбайлы Алланын алдына. Бул шермендечилик. Айтат: "Бандаги зиндаги багайры бандаги шармандаги." Жашоо кулчулдуксуз, ибадатсыз шермендечилик бул. Ахиретте эң шерменде адам ушул болот, ибадат кылбай барган адам. Зиндаги бабандаги курсандаги, бул курсанчылык. Ибадат кайсы жашоо, ибадат кулчулдук кылса, мына ошо курсанчылык дейт. Бебандаги, шармандаги, бабандаги, курсандаги. Бул дегени жашоо. Кайсы сизге Алла Таала бизге барыбызга жашоо берди. Бирок жашоо өтүп атат, барыбыз да билебиз. Өмүр кыскарып атат, барыбыз да түшүнүп турабыз. Өлүмгө жакын атабыз, барыбыз эле буну ишенип турабыз.
Ölüm жашоонун чырагы акырын өчүп баратат. Күн сайын ахиретке жакындап баратабыз. Буну баарыбыз эле түшүнүп ынанабыз. Бирок кеп мындай, бирөө ушунун жашоосу өтүп атат, намаз менен, ибадат менен өтүп атат, зекет менен өтүп атат. Бирөөсү болсочу кандай? Жок. Жөн эле напсынын кулу болуп, утурумдук жашоого алданып, дүйнөнүн азгырыгына берилип, ибадаты жок кетип атат. Эми билиңиз ахиретте экөө кандай болот экен. Алла Таалам ошоло, Алла Таалам бизди сизди дин үчүн жиберген, эртең кыямат күнү барганда динди сурайт. Дин деген дагы айтайын, бир ал жөн эле намаз менен чектелбейт. Мынаки дин зекет. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Хассину амвалакум биз-закат." Мал мүлкүңөрдү силер сактап калгыла, зекет берүү менен сактап калгыла. Зекет берүү менен мал мүлкүңөрдү сактап калгыла деген. Демек туугандар, Имам Газали рахматуллаху алейх айтып атканы мынаке биринчиси ибадат, 10 нерсени ибадат деген. Биринчиси намаз, экинчиси зекет, кайрымдуулук, садака, белектин бардыгы ушуга кирет. Кайрымдуулуктун бардык түрү мейли важип болсун, мейли нафил болсун, мейли белек, хадия болсун, ушуга кирет. Үчүнчүсү орозо тутуу. Ибадаттын үчүнчүсү орозо тутуу. Рамазан айдын орозосу фарыз, башка айлардын орозосу сүннөт. Биринчи, төртүнчү күнү сүннөт, 13, 14, 15 ай толгондогу сүннөт, Мухаррам айдын 10-чусу сүннөт. Мынаке Зилхижжа айы келетат, биринчи 9 күнү сүннөт. Мынандай сүннөттөр бар, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям орозо туткан. Андан сырткары кимди мойнунда орозо Рамазан айдын казасы болсо тутуп берсин. Өзгөчө аялдарга оорулуу күндөр келип калды. 5 күн кармабай калдыңыз, 10 күн кармабай калдыңыз. Ошол күндөрдүн казасын кармап берип коюңуз. Казасын кармап берип. Кандай орозо Рамазан айдагы фарыз, эгерде бирөө сапар менен ооруп калган болсо, Рамазан айдын орозосу каза болсо, аны кармап бериш дагы фарыз. Фа иддату мин айямин ухар, башка күндөрү кармап берип коюңуз деген. Ошо Рамазан айда кармай албай калдыңыз, сапарга чыгып кеттиңиздер, же ооруп калдыңыз, же оорулуу күндөрү келип калды. Макул, канча күн? Ошону санап туруп, 5 күн, 7 күн, 10 күн кармап берип коюңуз дейт. Үчүнчүсү ибадат. Төртүнчүсү туугандар, хадж, умра. Бул дагы ибадатка кирет. Ажылык дагы ибадат, умра дагы ибадат. Ажылык дагы ибадат, умра дагы ибадат. Ажылык өмүрүндө бир жолу фарыз. Бир жолу фарыз. А умра бул бир жолу кылыштык важип же сүннөт деген алымдардын талашы бар, бирок каяра кийин кылып туруштук нафил болуп калат. Канча болду? Намаз, орозо, зекет, хадж, Кур'ан окуу ибадат. Кур'ан окуу эмне экен? Ибадат. Биз ушундай түшүнүп алганбыз. Кур'ан окуйт десе, өлгөнгө эле Кур'ан окуйт деп чектеп, кыска түшүнүк андай эмес туган. Кур'ан окуу, Кур'анды окуу, Кур'анды түшүнүү, Кур'андын аяттарына ой жүргүзүү, Кур'анга амал кылуу, Кур'анды жаттоо, Кур'анды сактоо, Кур'анды жайылтуу бардыгы ибадат. Кур'анды караган ибадат, жакшы көргөн ибадат, колуна кармаган ибадат, Кур'анды ачкан ибадат. Кур'ан жараткан Алла субхана ва тааланын акыркы, улуу, кереметтүү ыйык китеби. Бүткүл адамзатка жашоонун жолдомосун камтыган улуу ыйык китеби. Жашоонун багытын берет, жашоону жолдойт, жүрөктөрдү тазалайт, аң сезимди тазалайт. Кур'ани Карим сизди Алла Таала менен байланыштырат. Кур'ани Карим менен бенде Аллага жакындагандай, башка бир дагы амал менен андай жакындай албайт. Кур'ан менен жакындагандай, башка бир дагы амал менен жакындай албайт. Ошон үчүн Кур'ани Каримди туугандар, сиздер биздер окуйлу. Бул тирүүлөргө түшкөн. Кимдерге түшкөн? Тирүүлөргө түшкөн. Тирүүлөр окусун деп, соодагерлерге түшкөн, жаштарга түшкөн, карыяларга түшкөн, эркектерге түшкөн, аялдарга түшкөн, кембагалдарга түшкөн, бийлерге түшкөн, мусафирларга түшкөн, мукимлерге түшкөн, арабтарга түшкөн, бардык араб эмес ажамдарга түшкөн. Пайгамбарыбыздын доорунан, төөлөрдүн доорунан, ракетанын, технологиянын доорuna жооп бере турган Кур'ани Карим түшкөн. Кур'ан сизге адилеттүү өкүм берет. Кур'ан сизге чын окуяларды айтат. Кур'ан сизге
үлгülü насаат мисалдарды берет. Kur'an sizge aytat, emneden jaralganыңызды, kaçan jaralganыңызды, kantip jaralganыңызды, emne üçün jaralganыңызды, ушул суроого жооп тапкыңыз келсе, Kur'an'dan izleyiniz. Baktululuktu izleseniz, Kur'an'dan izleyiniz. Hakikatты izleseniz, Kur'an'dan izleyiniz. Adiletlülüktü, Kur'an'dan izleyiniz. Boğrukerlikti, Kur'an'dan izleyiniz. Allah'ını tanıyın deseniz, Kur'an'dan izleyiniz. Peygamberleri tanıyın deseniz, Kur'an'dan izleyiniz. Kıyamet gündü kanday bolordu izleseniz, Kur'an'dan izleyiniz. Beyiş kanday eken, beyiştin içinde ne var eken, Kur'an aytat. Dozok kanday eken, dozoktun içinde kanday azaplar var, Kur'an aytat. Kur'an Allah'ın akırkı, ulu kitebi, özgörülbөгөн, burmalanbagan, hiç bir daha ökümü jaraqsızga çıkpagan, kıyamet günge çeyин kele turgan insanların barına mınake mucize. Kur'an'ın kelimeti bitmeyt. Kur'an'ın sırları, çegi yok. Kur'an'ın açılışlarının ayağı yok. Uşunday keremetli Kur'an-ı Kerim'de oku ve ibadet tirülörüge düşkön tuğandar. Allah Teala Kur'an'da özü aytat Kur'an'ı tüşü maksatın. Şahr Ramazan unzila fihil Kur'an huden linnas ve bayyinatnel huda vel furqan. Ramazan ayında Kur'an düşürüldü. Bütkül adam zatqa jaşoonun joldomosun, tuğra jolun görsetüş üçün. Müslümanlarga ele degen jok. Huden linnas adamdardın barına. Bardık adam attı. Жердің üstünde kıvır degen adamdın barına Kur'an jaşoonun joldomosunu үйrөтөт. Taza jaşoonu үйрөтөt. Ынтымактуу jaşoonu үйрөтөt. Берекелүү jaşoonu үйрөтөt. Adilettүү jaşoonu үйрөтөt. Boğrukerli, rayımdуу jaşoonu үйrөтөt. Tuğanlar Kur'an-ı Kerim rayımdуу jaşoonu үйрөтүш üçün gelgen. Allah Teala bizge uşuntu jiberiп düşürüp bergen. Kur'an-ı Kerim Hazret Osman razıyallahu anh aytkan, egerde sizlerдің жүрегіңер таза болгондо, анда Kur'an-ı Kerim'ge toyboy telеңер деген. Law taharat qulubukum ma shabi'at min kalamillah. Egerde жүрегіңер таза болгондо, Kur'an'a toyboy telеңер дейт. Бүгүн биз интернетке тойбогондой, бүгүн биз дүниеге тойбогондой, бүгүн биз тамакка тойбогондой, бүгүн биз алтын, күмүш, долларга тойбогондой, жүрөгүбүз таза болгондо Kur'an'a тойбой телек. Тилекке каршы бардык нерсеге ушундай карайбыз. Kur'an'a келгенде убакыт жок, Kur'an'a келгенде ойлонуп көрөбүз. Кийин бул жакшы эмес туугандар. Бул жакшы эмес. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга Алла субханаху ва таала аят түшүрүп айтып койгон. Бул Kur'анды адамдар таштап койгондо Kur'an-ı Kerim жакшылык менен эстебейт экен да. Ошон үчүн Kur'an-ı Kerimди биз таштабайлы. Айтат Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам: "Я Раб, инна кауми иттахаду хадал Кур'ана махжура." О Раббым Алла, менин коомум бул Kur'анды таштап койду го депчи. Тугандар, Kur'an таштала турган китеп эмес. Kur'anды аркага кое турган китеп эмес. Kur'anды алдыга кое турган, кармай турган, кармана турган. Мына Алла субханаху ва тааланын улуу касиеттүү китебин келиңиздер жакшы көрөйлү. Чыныгы жакшы көрүү, акысын берүү. Имам Абу Ханифа рахматуллахи алейхи айтат, bir жылда ар бир мусулман, эркек аял айырмасы жок, 2 жолу Kur'anды баштан аягына чейин окуу, Kur'андын акысы дейт. Ушуга биз баарыбыз ниет кылайлы. Эч кандай кыйын эмес. Бүгүн телефондор, интернет, технология аябай өнүккөн. Kur'anды үйрөнөм десеңиз, жөн эле үйрөнөсүз. Дагы жеңил болуп калды. Ошол жерден арам нерсени көрүп, ниетиңизди бузуп, мүнөзүңүздү бузуп, ахиретиңизди бузгандан көрөп, сиз адал нерсе Kur'анды карап туруп, ниетиңизди оңдоңуз, мүнөзүңүздү оңдоңуз, ахиретиңизди оңдоңуз. Kur'an, сиз буга жарым саат аянбаңыз, сараңдык кылбаңыз, заарланбаңыз. Ошо карап туруп 2-3 саат интернетти көргөн, ошо интернеттин акысы бар экен, жарым саат Kur'андын акысы жокпу сиздин жашооңузда? Жок тугандар, биздин гайратыбыз, биздин эркибиз буга жол бербейт. Ошон үчүн Kur'an Алланын китеби, канчалык үммөт Kur'анга жакын болсо, Аллага ошончолук жакын болот. Алланын жардамы ошончолук жакын болот. Жеңиш ошончолук жакын болот. Береке ошончолук жакын болот. Канчалык биз Kur'анга жакын болсок,
жараткан Алла субханаху ва тааlanın колдоосу ошончолук жакын болот. Ошон үчүн туугандар, Кур'андай шапаат эртеге кыямат күнү бир дагы пайгамбар, бир дагы периште кыла албайт. Кур'андай шапаат. Кур'ан өзү шапаат кылат. Кур'андын шапааты кабыл болгон. Ошон үчүн Кур'ани Карим, туугандар, келиңиздер, күн сайын ар бир ушу айтылып аткан сөздөргө жүрөктөн ниет кылып отурайлы. Иншалла, Кудай кааласа, мына жыйын бүткөндөн баштап мен бүгүн, эртең баштайм эмес, бүгүн мен китепти үйрөнөм. Бүгүн Кур'андын алифесин бир тамгасын үйрөнөм. Алиф мага жетиштүү. Эртеге ба деген тамганы үйрөнөм. Эртеге 3 күнү та деген тамганы үйрөнөм. 28 күндө сиз Кур'андын бардык тамгасын тааныйсыз. Бир айда, экинчи айда кошуп каласыз, үчүнчү айда окуп каласыз. Эрк керек. Алладан, Алла Таалага чын жүрөгүңүздөн сураңыз. Я Алла, мага Кур'ан үйрөтчү. Я Алла, сен үйрөтүүчүсүн деп убакыт бөлүңүз, чын жүрөктөн сураңыз, анан мага айтыңыз. Үйрөндүңүзбү, үйрөнө албадыңызбы? Эч кандай кыйын эмес. Ошон үчүн иншалла келиңиздер, Кур'андын арабчасын окуганды үйрөнөйлү. Эч кандай кыйын эмес. Дагы айтайын. Көз коркок, кол батыр. Кыйын деген эмне, оңой деген эмне? Шейх Абдуллатиф рахматулла алейх бир шейх бар эле. Ол киши айтат эле да, кыйын деген эмне? Кыйын деген жүрөктөн чечим чыгарбаган, ошону кыйын деп айтат. Ал оңой эле иш болсо деле жүрөктөн чечим чыгарган эмес, ал кыйын сизге. Оңой деп эмнени айтат? Жүрөктөн чечим чыгарган. Ал канчалык кыйын иш болсун, самолетту абага учуруш, же болсо кемени океанда жүргүзүү. Инсан чечим чыгардыбы? Ал оңой эле алчы. Эгерде жүрөктөн чечим чыгарса, мен деген кыйын иштер сизге оңой болот. Эгерде жүрөктөн чечим чыкпаса, эң жөнөкөй оңой иш сизге кыйын болот. Ошон үчүн биринчиден биз жүрөктөн чечим чыгарайлы. Иншалла, Кудай кааласа, бүгүндөн баштап мен Кур'ан үйрөнөм, Кур'ан окуйм. Кур'ан окубаган күнүм болбойт деп. Ниет барбы иншалла? Барыбыз ниет кылайлы. Мына эже карындаштарыбыз да ниет кылсын, эркектерибиз дагы ниет кылсын. Азыр ниет кылбаса качан ниет кылабыз? Кабырга баргандабы? Жок туугандар. Биз азыр ниет кылбасак, азыр окубасак, албетте Кур'ан өлүктөргө Кур'ан окуганы анын собобу зор. Бардыгы тиет. Кур'андын шапа укмуш эмал. Ал өзүнүн жайында, бирок тирүүлөргө түшкөн экенин унутпайлы да. Пайгамбарыбыздын жашоосу Кур'ан эле. Пайгамбарыбыздын мүнөзү Кур'ан эле. Кур'ан менен мүнөздөлөйлү. Кур'ан менен нурланайлы. Кур'ан окуу ибадат. Кур'ан окуу эмес, Кур'анды караган ибадат, жакшы көргөн ибадат. Ибн Мас'уд радıyallahu anh айткан: "Адимун надар илал мусхаф." Силер мусхаф Кур'анды дайыма назар салып тургула деген. Не кылып тургула? Назар салып тургула, карап тургула деген. Көзүңөр менен Кур'анды карап турсун. Бактылуу көз Кур'андын аятын көрүп жүргөн, карап турган. Бактылуу тил Кур'анды окуп турган. Бактылуу кулак Кур'анды угуп турган. Бактылуу дене Кур'анга амал кылып турган. Бактылуктардын бактылуулугу Кур'анды жайылтып турган. Ошон үчүн туугандар, Алла субханаху ва тааlanın акыркы китеби. Акыркы китеби. Керемет 114 сүрө бар. Bir Fatiha сүрөсү эмне деген сүрө? Fatiha сүрөдөй бир дагы мурунку Тауратта, Забур, Инжилде, Кур'андын башка аяттарында да мындай сүрө түшкөн эмес деген. Канча деген Фатиханын аты бар. Шифа деп дагы келет, Фатиха деп дагы келет, Рукия деп дагы келет, Хамд деп дагы келет. Фатиханын канча деген аттары бар туугандар. Уммул Кур'ан деп келет, Саба Масани деп келет, Кур'анул Азим деп келет. Ошон үчүн иншалла Фатиханы окуйлу, туура окуйлу. Ошон бирок мазмуну менен окуйлу. Тилибизде арабча окуп атабыз, бирок эне тилибиз кыргызча, өзбекче, казакча, тажикче, бирок өзү эне тилибизде мээбизде эмне окуп атканын мен түшүнүп турайын. Алхамдулиллахи роббил аламин. Бүткүл ааламдын робусу, тарбия кылуучусу, жаратуучусу Аллага бардык бактоолор болсун. Мен эмнени айтып атканымды түшүнүп турайын. Ияка набуду. Саңа гана ибадат кылабыз. Ва ияка настаин. Сенден гана жардам сурайбыз. Эмнени окуп атканыбызды түшүнүп турайлы. Фатиханы окуп атканыбызда шашылбай окуйлу. Ар бир аятка Алла Таала жооп берет. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Качан бенде
Elhamdülillahi Rabbil Alemin degende Allah Taala жооп береді екен. Хамидани абди, бендем маңа мақтау айтты дейді екен. Қачан сіз ар-рахман, ар-рахим дегеніңізде, райымду, мейірімді деп айтқаныңызда Allah Taala айтады екен, асна алейя абди, менің бендем маңа алқыш айтты дейді екен. Сана айтты дейді екен. Малики яумиддин дегеніңізде Allah Taala жооп береді екен, маджадани абди, менің бендем мені ұлықтады дейді екен. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in degeningizde Allah aytады ekan. Hâda li abdi. Бұл мен бендем үшін. Бендем менен екеуіміздің ортамызда. Ма байни ва байна абди. Бұл менен бендемдің ортасында. İyyâke na'budu менен ve iyyâke nesta'in. İbadat bendemden, jardam менен. İbadat menden, то есть bendemden, jardam менен. Andan keyin ihdina sıratal mustaqim, sıratal lezina an'amta aleyhim, gayril mağdubi aleyhim veleddallin. Allah Taala aytadi ekan, бұл bendem üçün xas, özgöçö, jana bendem üçün emnen surasa oşol beriledi deydi ekan. Бұл degeni, ya Allah ihdina sıratal mustaqim, bizdi tuura jolga joldogun. Tuura jolga joldogun, tuura joldan çıgarabagın. Ya Allah, ihdina sıratal mustaqim, sıratal lezina an'amta aleyhim. Uşunday senin jolun ya Allah, alarga sen oşo joldogularga belek bergensin, nematыңды тартуулagansın. Алар kimler? Пайгамбарлар. Пайгамбарлар жашап өткөн жолдуго, ошол жолго мени салгын деп сурап атасыз. Sıddıkîn, пайгамбарлар эмес, бирок пайгамбарлардын sıfattарынан берилген. Allah Taala'nın жақын олиялары, ошолор кандай жолдо жашап кетсе, ошолордун жолуна салгын деп сурап атасыз. Шухада, шейиттердин жолу, улуу жолго Allah Taala'нын разычылыгы үчүн жан бергендердин жолу. Salihин, түз, тура, таза жүрген адамдардын, праведный, ошолордун жолуна салгын деп атасыз. Төрт түрлүү адамдар. Gayril mağdubi aleyhim veleddallin. Ya Allah, açуң жааган, адашкандардын жолуна сала көрбө. Жөөттөрдүн, христиандардын жолуна сала көрбө. Açуң жааган, адашкандардын жолуна сала көрбө деп. Мына ушул бендем үчүн, жана бендем эмнени сураса ал болот ага дейт. Демек тугандар, иншалла, ибадатта эмне дедик? Бешинчиси имам Газали айтып атканы, Кур'ани Каримди окуу ибадат экен. Kur'an okup turaylı inşallah gün sayın. Kur'an'dan bir ayet bolsun okuylu. Bir ayet okuganınız 100 reket nafil namaz okugandan jakşırak. Bir ayet öğrengönüңüz. Bu ilim. Bir ayet öğreniniz. Bir ayet. Allah bir ayetin içinde emne degen sırlar jaşırıp koygan. Avfu bil uqud. Gelişimler üstünden toluk çıkıla degen buyruk berip koydu Allah Taala. Gelişim kıldınız mı? Договор, контракт, толық қылғыла деген бірле бұйрықты айтып атады Allah Taala. Bir ele бұйрықты азыр айтты мысалы қараңыз. Не деген? Вала тақул лахума уф. Ата-енеңнің алдында уф деп жүрегіне ренжітпе деді. Bir ele аяттың бөлігі. Bir ele аяттың бөлігі. Ва таавану алал бирри ва тақва. Сілер бири-бириңерге жақшылықта, күнөөдөн сақтануда жардам бергиле. Bir ile ayetin bölüğü. Qarаңызчы Allah Taala ne deyat? İnnemal mu'minuna ihva. İmandılar bardığı bir tuğan deydi Allah Subhanahu wa Taala. Kul huvallahu ahad. Aytqın Allah жалғыз. Allahu samad. Allah muhtaçsız. Bardığı ağa muhtaç. Allah birine daha muhtaç emez. Lem yelid ve lem yulad. Allah Subhanahu wa Taala törülgön dağı emez, törötkön dağı emez. Balası dağı yok, ata-enesi dağı yok. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفْوَانَ أَحَدٍ. Ağa tengdeş hiç kim yok. Allah'ın tengi yok. Tengir degen sözdün manisi şul. Tengi yok. Bardığına tegiz. Jaratkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sıfatlarından, jaratucu degen sıfatlarından biri tegi mına uşuna bardığına tegiz degen söz. Demek ağay Müslüman bir tuğandar, ibadatta qayсыға geldik? Kur'an. Dağı İmam Gazali aytat, zikr. Zikirdağı ibadatqa giret. Zikir neye giret kene? İbadatqa giret, zikir. Tilibizde zikirge göndereyle. La ilahe illallah, astagfirullah,
subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la havla ve la kuvvete illa billah, Allahumma salli ala Muhammad salavatqa. Zikirde alımlarımız hem zikirlerin türleri көп. Бірақ siz inşallah hareket kılınız. Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahu vallahu akbar ve la havle ve la kuvvete illa billah. Şunu 100 yolu ertemeni. 100 yolu geçinde. Sözsüz. Andan başka cumuşta işte atıp ayta verseniz meyli. Бірақ mınanı bekem yaşauңuzga orun beriniz. Бұл zikir sizde hiç bilesiz mi? Kabırın azabından Peygamberimiz aytkan, zikirden ötken kutkarucu nerse yok деген. Allah Taala en көп amal kılgıla деген, en көп namaz okugula деген jeri yok, en көп oroza tutula деген jeri yok, en көп sadaka verile деген jeri yok, en көп zikir kılgıla dep buyruk bergen. Ya eyyuhellezine amanu zkurullaha zikran katira. Ey imandılar, en көп zikir kılgıla деп атат. Zikirdi көп kılgıla deydi. Zikir kılganda ne болады екен? Ne пайдасы бар? Birinci пайдасы. Fadkuruni adkurkum. Allah'ını estesen Allah sizde esteydi. Allah aytат, meni estegip жүрgülü, meni estep turgula, men dagı sizlerdi estep turamın. Meni estegile ökümdörді atkarуу menen, men sizlerdi esteymin, günöңөрдü geçirip razıçılığımды berүү menen. Soğup berүү menen esteymin. Allah Taala'nı estegen zikirge, Allah Taala bir dagı amalды boş koygan emес, bekер kılgan emес. Her bir subhanallah, Peygamberimiz aytkan, subhanallah'ın soğuğu jer menen asmanın ortasına batpaydı. Alhamdulillah, jer menen asmanın ortasına batpaydı. Bul eko jer menen asmanın ortasını tolturup koyat eken. Meykindik, boşluk var go jer menen asmanın ortasında. Subhanallah, alhamdulillah, temla'an ma bayna semai vel ard, jer menen asmanın ortasını tolturup koyat bu. Temla'ul mizan, tarazanı tolturup koyat. Subhanallah'ın soğuğu karаңыз. En ulu alamdağı sözlerden en ulusu 4 söz. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilahe illallah. Bu sözler periştelerдің zikiri. Periştelerдің zikiri, periştelerдің zikiri qaysı eken? Subhanallah, alhamdulillah, la ilahe illallah, Allahu akbar. Subhanallah manisi qanday? Subhanallah'ın manisi Allah bardıq ayıptan taza. Bardıq kemçildikten taza. Bardıq жетişpeslikten taza. Bardıq mahluklarının sıfatlarından taza. Jaratkan Allah subhanallah tazalığında çek yok. Alhamdulillah manisi qanday? Alhamdulillah bardıq maktoo Allah'a. Bardıq maktoo Allah'a taandıq. Bardıq maktoo Allah'a bolsun. Allah subhanahu wa ta'ala'nın жақсы sıfatlarının şegi yok. Ha? La ilahe illallah, bir Allah'dan başka sığınganга layıktı hiç kim yok. Sığınganга layıktı, kajetти soraganга, muhtaçlıkta aytkanга, jaldırap jalbıraganга, жүрөктü arnap bергenge bir Allah gana layıktı. Allahu akbar, Allah ulu, Allah Taala'nın ululuğunda çeki yok. Andan keyin la havle ve la kuvvete illa billah, Peygamberimiz aytkan, bu la havle ve la kuvvete illa billah Allah Taala'nın kazınasından gelgen zikir bu. Bunun 99 paydasının en tömönkü paydası adamdın kıcalat, kaygısını çok kıladı eken. Kaysı? La havle ve la kuvvete illa billah. Alımlar aytkan, men taң kalamın. Kimdin jaşosunda la havle ve la kuvvete illa billah olturup, al kıcalat bolganda taң kalamın deydi. Как это так degендей. Mümkün emes degen söz. Şunun için inşallah la havla ve la kuvvete illa billah köp aytıp жүрөйлü. Tildi göndüröylü. La havla ve la kuvvete illa billah. Manisi qanday? La havla degen ayla yok. La kuvvete, la havla ve la kuvvete degende kuch yok. İlla billah Allah'ın jardamı menen gana. Bunun manisi mınday. La havlası günödön saktanuğa ayla yok, mümkünçülük yok. Bir gana Allah jardam berse gana degen söz. Allah'ın jardamı menen gana men günödön saktanamın. Ve la kuvvete, ibadat kılganga kuch kuvvat yok. Bir Allah'ın tawfiqi menen gana degen söz. Monunda İlyas rahmetullahi aleyhi uşu sözdün maksatın tüyün mınday dep aytat ele da. La havle ve la kuvvete illa billah degen mınday. Ya Allah, kança jamandıktın eşikleri var, günönün eşikleri var, men üçün japkın.
Qanchalik жақшылықтың, сауаптың ешіктері бар, мен үшін ашқын. Мына. La havle ve la kuvvete illa billah'ın çıktığı qasiyetli dua, qasiyetli zikir. Peygamberimiz bizge bergen. Uşunu kantip taştayız biz. Gün sayın uyumuzdan çıqasız. Kvartirаңыздан mı, gastinitzаңыздан mı, ayaqtan bolsa дағы жұмышқа шығып атасыз. Peygamberimiz aytқан, үйден шығып atқанда, Bismillahi tavakkaltu alallah ve la havle ve la kuvvete illa billah'ın айтыңыз. Бұл үйден шыққандың дуасы. Бұға 4 белек беріледі. Қанша белек? 4 белек беріледі. Kufita, hudita, hufista, ve tanaha anka şeytan. 4'ü. Kim үйден шығып atқанда şu duanı okusa, Bismillahi tavakkaltu alallah. Allah'ın atı menen. Allah'a tavakkül kılıp, işimdi Allah'a tapşırıp durup çıktım. Жашоомду Allah'a tapşırıp çıktım. Rızkımdı, işimdim, bardığını Allah'a tapşırıp durup çıktım. La havle ve la kuvvete illa billah. Ayttınız mı? Buğa Peygamberimiz aytkan, birinci hudita, sana hidayet verildi. Hidayet verildi. Tuğra yol verildi sana. Kufita, sana жетiştiği oldu. Hufista, sen saktaldın. Vatana hanka şeytan, senden şeytan uzak bolup kaçtı. Şeytan ayta degen başka şeytanlarga, бұл duanı okup koydu, все уже. Buğa hareket kılıp ayla ola, başka yakты dava жасай verirler. Бұл уже сақталды уже все. Мынаке. Şonun için inşallah biz inşallah mınaga beken bolaylı duaga. Tak, qancha geldik hele? İbadat 10 dedik böyle. Birincisi namazlar, andan keyin zeketler, andan keyin oroza, andan keyin umra acılık, andan keyin Kur'an, andan keyin zikir. İnşallah zikir köp kılağızı buyursa, nari beri жүргөнчө Allahumma gfirli, Rabbi gfirli, zikirdi köp kılaylı. Azırkı ulu Allah Teala'nın zikirleri bu. La ilahe illallah, bu tarazanın bir taşına koyup, 7 yer 7 asmanды bir taşına koysanız bu basıp ketedi. Жөнөкөй kalima emes bu. Siz kalaysız mı sizin atınız arşta atalsa? Kalaysız mı? Anda siz subhanallah, elhamdülillah, la ilahe illallah, Allahu akbar aytыңыз. Sizin atınızdı arşta tegirin turgan perişteler ataydı. Şunun için inşallah, biz inşallah qancha estesek Allah şuncha estetken. Zikirдің birinci bölügü bol. İkinci bölügü Peygamberimizge salavat. İkinci bölügü qanday? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e salavat. En salavattın abzeli, жақшысы, ulusu namazda okuatkan Durud-i İbrahim. Allahumma salli ala Muhammed ve ala ali Muhammed kema salleyte ala İbrahim ve ala ali İbrahim inneke hamidun mecid. Allahumma barik ala Muhammed ve ala ali Muhammed kema barakta ala İbrahim ve ala ali İbrahim inneke hamidun mecid. Bu salavat. Uşunu cüzce olur. Ertemenen cüz, geçinde cüz. Eğer de buğa vaktiniz köp ketse, en kıska salavat. Sallallahu aleyhi ve sellem. Aytыңызчы? Sallallahu aleyhi ve sellem. Uşunu 100 jol tartıp koyunuz. Salavat. Siz bir jol aytsanız, Allah sizge Peygamberimiz aytkan. Kim bana bir salavat aytsa, Allah ağa 10 salavat aytat degen. Man salla aleyye salatan vahida, sallallahu biha aleyhi aşra. Ağa Allah Teala 10 salavat aytat. Bu ne degen? Allah Teala'nın salavatı Allah'ın rayımı. Siz bir salavat aytsanız 10 rayımdılık sizge jönöt etken de. Şunun için inşallah Peygamberimiz aytkan ertege kıyamet günü sizlerden arаңардан bana en жақын жай kaçkanı, жақын жай alganı kim bana köp salavat aytsa degen. Kim köp bana salavat aytsa, özgöçö Cuma'nın tünü jana Cuma'nın günü köp salavat aytaylı. Köp salavat aytaylı. Bu kaygını getirgenge, rızkıga bereke alıp kelgenge öte çoğun tasiri var. Peygamberimizin şafaatına ümit kılganga öte çoğun tasiri var. Peygamberimize köp salavat aytaylı. Bütkül dünyada jursek bizim salavatımızı perişteler alıp barıp turат. Peygamberimizin Ravza Medinaga barıp candan salam aytsanız özü ugat, özü жооп beredi. Üçüncüsü istiğfar, tövbe. Estağfirullah ve atubu ileyh. Bu da zikirge giredi. Estağfirullah ve atubu ileyh. Zikirge giredi toğanda. Bunu da 100 jol aytıp koyunuz. Ertemenen geçinde. Demek düşündük ha? Subhanallah velhamdülillah ve la ilahe illallah ve allahu akbar ve la havle ve la kuvvete illa billah 100 jol. Sallallahu aleyhi ve sellem 100 jol. Üçüncüsü qaysı? Estağfirullah ve atubu ileyh 100 jol. Zerikpeyiniz. Bu da kalsa buğa eşkala akça dele ketpeydi. Biro görösüz siz jaşoğunuz qanday özgörgönün.
Qanday sizdin көңүлүңүздүн өзгөргөнү, жүрөгүңүздүн өзгөргөнү, көз карашыңыздын өзгөргөнү, алхамдулилlah табиятыңыздын, диниңиздин өзгөргөнү. Siz görесиz мына зикирдин касиетин.